Крокус-Ситиден атыштан качып чыгып келатат. 22 март күнү кечинде Москва шаарындагы Крокус Сити Холл концерттик залында ок атуу орун алды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн басылмалары жазышты. Маалым болгондой, окуя пикник тобунун концерти өтүп жаткан учурда болгон. Анда белгисиз адамдар ок чыгарышкан. Орус агенттиктери билдиргендей, имаратта жарылуу болуп, концерттик залдын имаратында өрт кырсыгы да орун алган. Аны өчүрүүгө тиг учактар тартылган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы берген маалыматка ылайык, бул теракттын кесепетинен 40 адам каза таап, 100дөн ашык адамдар жаракат алган. Ал арада каза болгондордун ичинде 2 кыргызстандык бар деген маалымат айтылып, бирок бул маалымат азырынча тактала элек. Тергөө комитети кылмыш ишин козгоп, ок атып адам өмүрүнө кол салгандар изделүүдө. Крокус-Ситиден атыштан качып чыгып келатат. Бул жака келбей эле койгула. Adamlardı kirip atıp tur Крокус-Ситиде, Вегастын ичинде. Скорый гай бүт ушакта. Өрт коюп таштаптыр. Атайын келдим ушерге, ушу көрүп коеюн деп. Келент болсо алып кетип калам.